Кыргыз-тажик чек арасында абал кыйындап турат. Адамдар каза болду, көп адамдар жабыркады, айылдар өрттөндү. Мына ушул тууралуу Политклиника медиасынын шереп берүүсүндө чек ара маселеси, ал абалды оңдоо боюнча, сунуштар боюнча сөз кылабыз. Биздин студияда коопсуздук боюнча эл аралык эксперт Уланбек Жуманаев, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Уланбек мырза, мына кыргыз-тажик чек арасында кырдаал эмнеден улам келип чыкты? Жана буга чейин айтылып жаткандай, жана головной суу бөлүштүрүүчү жайында тажик тарап видео көзөмөл орнотту дегенден чыкты деди. Бул ушундайбы? Же болбосо биздин премьер-министр Улукбек Мариповдун парламент жыйынында айткан сөзүнөн улам чыктыбы? Эми бул жерден ар кайсында сөздү айтса болот. Албетте менин оюмча бул конфликт мурунтан эле түтөп келаткан. Бул түтөп келип анан Мариповдун айткан сөзүбү же жанакы камера болгонун мындай кажети деле жок, ушунча мааниси деле жок да. Балким Мариповдун айткан сөзү да себепкер болушу мүмкүн. Балким камеранын да себепкери болот. Бирок бул жерден эң мааниси эмнеде жатат? Биз шуну майда нерселерге көңүл бурат экенбиз да. Эмне үчүн бул конфликт эртең же бүрсү күнү эки бала, жаш бала, жанакы подростковый возрастта экөө урушуп кетип, бири-бирин тажик, кыргыз. Ошондон деле бул жаңжал чыгып кетмек. Бул ошо буга чейин болуп келип, анан бул баягы ушу себепкер болуп калды деп айтса болот. Бирок бул конфликт эртеби кечке болмок. Же камера койбосо деле, же Марип сүйлөбөсө деле, эртең, жана айтып атпаймынбы, эки бала мушташа кетип эле, мына былтыркы 2 жыл мурун мисалы Ороктоо болбоду беле, жаңжал. Ошондой болуп жаңжал чыкмак. Бунун менин оюмча ушуга чейин система эмнегедир аябай созуп келди да. Ушул чек ара маселелерин чечпей келип, анан жанагында анан жанагы камера коюлуп, камерага себепкер болуп атат. Ал да туура болушу мүмкүн, анда чекке чакпаш керек. Мариповдун сөзү да себепкер болушу мүмкүн. Үстүртөн мен ойлойм, азыркы жаңжал эмнеден келип чыкты? Бул азыркы биздин октябрдан кийин октябрь Бишкекте октябрь саясий окуудан кийин окуядан келгенден болгондон кийин бизге жаңы президент менен жанак Ташиев КГБ башчысы болуп келбедиби? Ошолордун түштүктө алардын риторикасы, алардын жүрүм турушу мен оюмча чоң себепкер болду да. Анан Марипов менен камера бул экинчи иретте турат. Эмне үчүн мына билебиз, бир ай мурун Тажикстандан экс-министр мида билебиз, социальный тармактарда өзүнүн эмесин жазган, макаласын, албетте оргою жазган. Бирок ошол аркылуу эмне билсек болот биз? Ошол аркылуу бул жалгыз эле экс-министрдин сөзү эмес да, анын артында чоң калагай калк жатат. Ошол министр алардын настроен айтты. Эмне үчүн дегенде, менин оюмча, биздин ГКНБнын башчысы Ташиев көп нерсени биз билбейбиз, бирок өзүнүн жүрүм турушу менен айткан сөздөрүн, агрессивный типтеги айткан сөздөрү ошол катмарга, Тажикстандын акыбалына, анын градусунун көтөрүлүшүнө алып келди деп менин өзүм жеке оюм бар. Мынча эгер башкача тажик эли менен, калк менен башкача тилде сүйлөшүп келсе, балким бул акыбал ушуга чейин жетпейт болчу. Түшүнүктүүбү? Жана сөз болуп жаткан головной суу бөлүштүрүүчү жайы Кыргызстанга таандык экени тууралуу архивдик документтер бар турбайбы? Анда ушу тажик тараптар эмнеге талашып жатышат? Тажик тараптар биз талашып жатат деп айтып атабыз, бирок алардын булагы боюнча алар жанакы камера коюп деп айтып атат. Талашып
талашып деп биз жактан айтылып атат, бирок тажиктар жагынан биз албай эле, алар жанагы наблюдение кылып өзүнүн ою бар экен да ал үчүн. Албетте тажик тарап ал жерди алганга акысы жок, мүмкүн ал жер биздин Кыргызстанга таандык. Бирок эмне болуп кетсе да, даже алар бизге ошол камерасын койгондо деле ушундай окуя болуп кетиши албетте бул аябай кайгылуу окуя. Эмне үчүн алар бизде биздин ошол жанагы суунун башатын алабыз дегенде албетте биз алардан сурашыбыз керек. Бирок азырынча ушул жагынан мен так айта албайм да. Бул балки биз жактан мындай карап ошондой биз кабыл алдык. Бирок тажик жарандар эгер чын аларга алабыз десе, албетте алардын эч кандай акысы жок. Аларга башкача, бирок согуш эмес, башкача сөз менен, башка дипломатиялык жол менен анын баарын чечсе болот. Болмок да. Окуянын курчушуна үчүнчү тараптагы ошондой себепкер болуп атат деген пикир айтылууда. Ошол үчүнчү тарап деген кимдер болуп калат? Анан ошондой эле ошолордун кийлигишүүсү болуп жатабы? Үчүнчү тарап албетте дайыма ар бир эки жаат конфликтте үчүнчү тарап болушу ыктымал. Бул жерден деле биз эмнени карасак болот? Кырдаал. Үчүнчү тараптын кимдер, алар үчүнчү тараптар кимдер болушу мүмкүн? Албетте булар биз азыр Тажикстандын ичиндеги саясий күчтөр, бул албетте болушу мүмкүн. Биз аны четке кага албайбыз. Албетте ошол жанагы Рахмонго каршы болгон ички криминалга байланышкан, может быть, жанагы албактардын аларда жарандык согуш болбоду беле? Ошондон калган күчтөр ушуну колдонушу мүмкүн да, ушул акыбалды колдонуп, ошолор аркылуу баягы шактар ар кайсындай кадамдар кылынды, и ошондой болжомол туура деп ойлойм да, болжом болушу мүмкүн. Биринчи, экинчиси албетте муну да четке каккан болбойт. Бул экинчиси болсо, менин оюмча, Россия жактан деле спецслужбалар аркылуу деле бул баары кылышы мүмкүн. Ичинде азыркы Россиянын чет эл аралык стратегиясы, эл аралык политикасы ушундай шарттарга барып, ошону өзүнүн Россия жакшы ниети менен келип бул жака тынчтык орнотуу максаты менен, бирок өзүнүн Россия геосаясий кызыкчылыгын алып кетебиз деген ошондой кадамга барышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде азыр Орто Азияда ири чоң мамлекеттердин кызыкчылыгы кагылышып, мына АКШ, Кытай бияктан Россия өзүнүн позициясын албетте Орто Азияда жоготуп бараткан сайт. Эмне үчүн да мына жакында Байден бийикке келип, Байден кайра мурунку Американын активдүү позициясын баштады. Алар аны жашырган жок. Бир ай мурун бу жанагы алардын госсекретари 5+1 деген формуласын тегерегинде 5 Орто Азиянын мамлекеттерин менен сүйлөшүп, жаңы дипломатиялык аракеттерди кылып атышат. Бул албетте АКШнын өзүнүн стратегиясы. Ошонун алкабында менин оюмча Россия бул Орто Азияда, Ферганадагы болуп аткан акыбалды өз кызыкчылыгына колдонушу мүмкүн албетте. Эмне үчүн да азыр Россиянын дагы эле бизге тиешеси, таасири дагы эле бар. Ошо таасири менен традициялык мурунтан келаткан таасирин колдонуп, ушул жанагы Тажикстанды, жанагы биздеги түштүктөгү чек аралык маселени колдонуп, өзүнүн бияка жанагы Нагорный Карабахта өзүнүн ролун ойноп кетпеди. Ошондой эле бул жака өзүнүн таасирин колдонуп, анан кандайдыр бир миротворческий инициатива менен бияка өзүнүн орусча айтканда позициясын, өзүнүн стратегиясын орноткусу келет да Орто Азияда көп жылга.
Ошо кыргыз тарап болсо бизге бөтөн жердин кереги жок, ал өз жерибизден эч качан эч убакта бербейбиз деген принципти карманып атат. Сиздин оюңузча ошол кыргыз тараптын жүрүшү кандай, кадамдары кандай болууда, сиз буга кандай баа бересиз? Албетте Кыргызстан өзүнүн жерин сактап калууга акысы бар. Биз Кыргызстан өзүнүн территориясын эч кимге бербеш керек. Аны биз баарыбыз колдойбуз, мен да колдойм. Мен азыр айтып аткан мамлекеттин позициясын да колдойм. Тажикстандын бир метр жери бизге да кереги жок. Анысын биз колдойбуз, мен колдойм. Ошол принципте Тажикстан менен иш алып барыш керек. Бул кандай апарат билбейм, бирок менин баягы кооптонгонум ушул түштүк маселеси, азыркы болгон акыбал, азыркы болгон жаңжал милитаризацияга апарбаса болду да, түштүктө. Милитаризация болуп, ошондой азыр биз чоң кооптонуу жана аябай коркунучтуу абалда турабыз. Мынын үчүн да ушул жаңжал бизди же тынчтык жолуна алып кетиши мүмкүн мындан ары, же болсо биз мындан ары милитаризацияга барып, мындан ары дагы чоң аскер кагылышына алып барыш мүмкүн, эгер биз кылдаттык менен ишти алып барбасак. Сиз кандай баалайсыз ушу Кыргызстан тараптын кадамдарын? Азырынча Кыргызстандын кадамдарын толук маалымат алмайынча мен мындай айта албайт элем. Мүчүнүндө бизде азыр маалымат аябай аз. Ошол маалыматты колдонуп туруп, анан биз баа берсек болот. Азырынча мына көчөлү болду, бир сутка болду элек, бир сутка эле болду. Анан Кыргызстан туура кылды же туура кылбады дегенге мен анда бара албайм, чүндө маалымат жетишсиздүү да. Анан азыркы эле баягы интернеттен чыккан маалымат менен корутунду чыгаруу да туура эмес. Бир нечеси жакшы, бир нерсе жакшы, эки тарап азыр уже жолуу анан согушту токтотконго жана жаңжалды токтотуп, анан аскер күчтөрүн бири-биринен алысыраак алып кеткенге сүйлөшкөнү бул албетте дурус, бул туура деп чечем. Эми үмүттөнөлүк, жакшы болуп бүтөт го деп. Чек арада атышуу токтоду деп жарыяланды, бирок ошого карабастан дагы эле үйлөр өрттөнүп, уланып жатат. Кыргыз тарап болсо биздин жарандар ошол күч структураларынан курал талап кылып жатышыптыр да. Бирок алар курал бербей эле турат. Ал эми тажик тарап эмне үчүн ушундай позицияда турат? Ал элди башкара албай жатабы, же болбосо аны өзлөрү аракет кылбай жатабы? Аларга сизде маалымат бар, аларга ошо тараптардын мында жоопкерчилиги кандай болушу керек? Биз жактан жарандарга курал берүү жөнүндө мен да угуп калдым. Албетте граждандарга курал берилбеш керек эч качан. Мындай үчүн ал аябай чоң конфликт апарат. Баягы орусча айтканда контролдон чыгып кетет. Бул аябай согушка алып келет. Ошон үчүн куралды тараткан болбойт. Бул туура профессиональный армия гана колдонуш керек. Тажикстан жөнүндө болсо, мен жана башында айтып кетпедимби? Тажикстандын абалы опурталдуу. Аларда азыр стабилдүү мамлекет болуп саналып атат. Мүчүнүндө баягы Рахмон келгенден баштап, жарандык согуш башталгандан бүткөндөн баштап Тажикстанда салыштырмалуу тынчтык. Бизге кара салыштырмаларда стабилдүүлүк, бирок ошого карабай биз билебиз, Тажикстандын ичинде көп саясий тирешүү бар. Көбүнчө ошол жанакы алардын жарандык согуштан кийинки калган тааныштар ушуга чейин дагы эле айык элек. Албетте азыркы жаңжал бул ошого байланыштуу болушу мүмкүн. Поэтому ошон үчүн центральный власть, Душанбедеги бийлик ошол жанакы диалектин тегерегиндеги тажик
коомуна өзүнүн контролдугун аз болушу мүмкүн жана ошол жерде криминалдык элементтер да болушу мүмкүн. Үчүн дегенде жакында биз билебиз, ошол чек арада чоң контроль пайда болуп, көп жанагы контрабанданы да басып атышат. Ушундай окуялар болуп атат. Мурунку болуп келген практиканын баарын криминалдык. Азыр жаңы келген бийлик биз жактык көбүн кармап жана токтотуп атканда, албетте ал жакта Тажикстанда криминалдык чоң группалар бар. Аларда ири сумма акчалар менен Кыргызстанга катнаш. Бул жактан Кыргызстанда криминалдык чоң группалар бири-бири менен албетте байланыштары бар. Албетте муну да четке кагыш болбойт. Ошолор мунун артында да болушу мүмкүн. Бул аябай чоң маселе. Мен оюмча бул криминалдык элементтердин да беги салымы чоң. Албетте аны Тажикстандын баягы борбордук бийлиги аларга эч кандай контроль начар болуп келген. Мүчүндө бул коррупционный окуя, коррупциондук көрүнүш. Ошо Тажикстан канча стабилдик болгону менен Тажикстан ичинде коррупционный жана мафиозный структуралар азыр гүлдөп атат. Ошолордун да кылышы мүмкүн, иши болушу мүмкүн мында. Чек арадагы болуп жаткан инцидентти ушу кантип жөнгө салуу керек? Мунун кандай жолдору бар? Андан кийин эл аралык дагы комиссия түзүлүш керек деген маселе болуп жатат. Ошол эл аралык комиссия түзүлүшү керекпи? Эми мына 25 жылдан бери бул түштүктөгү чек аранын маселеси жаңжалдар, конфликттер болуп келатат. Бул жерге канча миллион доллар салынган. ООНдун, ПРООНдун да атайын жанакы конфликтке каршы превентивный программаларды иштеп келатат. Ар кайсындай международный жанакы чек аралык НПОлор иштеп келатат. Көп акчалар салынып, көп жакшы проекттер болуп, эмне гана иштерди гана кылынбады. Албетте кантип чечиш керек, бүт баары уже белгилүү. Мананы менен кайталап эле коеюн. Ал жерде баягы демаркация кылыш керек, договор келип сүйлөшүп, анан делимитация кылыш керек. Анан мен эми баарына белгилүү. Менин бул жаңжалдан келип чыккандан кийинки жаңы оюм кандай? Деги эле түштүктөгү проблемага башкача көз чабыш керек. Кандай? Бул спринт эмес, жанакы спринт деп коет, 100 метрге чуркаган бат эмес, бул 50 жылдык марафон. Буну эгер эртең эле биз отуруп тажиктер менен бүт барын макулдашып, демаркация кылып, анан бүттү ушу менен конфликт бүттү деп биз ошондой ой менен күтүп атсак, бул туура эмес. Эртең бүт барын кагаз түрүндө кылып, анан сүйлөшүп, ал да жетишпейт. Эмне үчүн дегенде, бул жерде тамыры терең. Проблеманын тамыры терең. Бул эгер эртең чек ара менен болбосо деле, бирөөнүн уyu өтүп кетип, ал уюнун там бирөөсү өлтүрүп коюп, ошондон жаңжал чыгышы мүмкүн. Жаңжал чыккан акыбал ал жерде. Бул идеология. Тарых, тажик калкы, алардын өзүнүн бир миф бар да, алар мифология менен жашашат. Алар ойлойт, бул Баткен областы, Оштун жарымы Ош областы, ошол жактын бар тең. Бул тажиктин жери болуп келген, бул кыргыздар кийин келип алган деп, аларда ушул аябай чоң өөрчүгөн. Албетте ошон үчүн эмнегеде бир ненависть деп койсо болот, бири-бирин жактырбай, вот ненависть жашап келет да. Бул деген чек арадан ылдый, чек ара бул жөн эле себеп болуп атат. Бирок мунун тамыры аябай терең. Айтып атпадым беги. Чек араны да биз чечип, суунун маселесин чечсек деле, жаңжал башкадан чыгышы мүмкүн. Ошол эле эки бала урушуп кетип, же бытовойдон чоң конфликт болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн буну чоң аралыкта караш керек да. Биринчиси, эки тарап принциптерге келиш керек. Демилитаризация. Азыр мына чоң жаңжалдан кийин чоң коркунуч бар. Милитаризация болуп кетиши мүмкүн. Мына азыр ар кайсындай саясий күчтөр азыр ушул окуяны колдонуп атат өзлөрүнө. Упай топтоп атат. Бизге, аларга да, Тажикстанга, бизге да реакционный, жанакы улуттук
күчкө таянган ошолор күчтөр келиши мүмкүн. Алар келип калса, анда түштүктө проблема чечилбейт. Эмне үчүн эки жактын күч колдонгондой ошондой милитаризация абалга айланып кетет да, биз жактан да ал жака аскер бөлүктөрүн жайгаштырсак, жана куралдарды койсок, аларды алып келип коет да, анан ошол жерде милитаризация пайда болсо, согуш чоң, мындан ары чоң аскер согушуна биз өбөлгө түзүп калабыз. Мына азыр чоң ошондо коркунучта турабыз. Ошо биринчи ошо принциптер келиш керек. Эки тарап демилитаризация кылыш керек, аны түшүнүш керек. Жана чоң артиллерия, авиацияны өкө тең макулдашып, чоң ошо ири куралдарды ал жака жайгаштырбаш керек. Анан бул конфликтке чыдамдык менен караш керек. Айтып атпаймынбы? Бул 5 жылда, 10 жылда чечиле турган маселе эмес. Балким бул маселени азыркы муун эмес, андан кийинки муун гана чечиш керек да. Эмне үчүн кийинки муун алар башка көз караш менен карап калыш керек. Биз болсо мына жаңы эле Совет оюнунан чыктык. Азыр биздин азыркы муундардын көз карашы да башка, алардын өзүнүн багаждары бар, баягы идеологический жагынан да айтып кетсек да болот, тааныштары менен. Ошон үчүн бул мен айткан жок, муну таштап коюш керек депчи. Албетте дайыма аракет кылыш керек, бирок биздин күткөнү, ожидание орусча айтканда башкачараак болуш керек да. Бул ушундай конфликтке башкача мындай паника кылбай, аны таптакыр эле трагедия кылбай, бирок ар бир жаңжалды өз убагында басып, ага мындай туруштук менен, токтоолук менен мындай караш керек да. Ошон үчүн айтып атам, эгер биз 3 жылдын ичинде, 1 жылдын ичинде ушуну биз бүт баарын чечебиз деп ошого умтулуп, анан эле кайра эле согуш чыга берсе, кайра эле эки жак жанагы паникага барып, чоң кайра күчтөрдү колдонгонго умтула бериши мүмкүн. Ошон үчүн эки жак чыдамдык менен жанагы курал колдонбогон жол менен чечүүгө аракет кылыш керек да. Анан эки эле тарап менен дайыма иштеш керек. Бул жерде мен ойлойм, ООНду да, Россияны да алып келгенге шашпаш керек. Эмне үчүн үчүнчү тарап келгенде биздин дүйнөнүн практикасы менен үчүнчү тарап дайыма эле мындай ийгиликтерге алып келген эмес да. Наоборот, тескерисинче үчүнчү тарап келип, ошондон да конфликт кайра эле улана бергенде, мисалы Афганистандан деле айтып келсек, мына канча жыл болду, 11-жылдан баштап мына талибандар менен мушташып атат, согушуп атышат. Бирок ООНдун жана Американын ошол жерде турганы аларды чечкен жок. Азыр алып кетип атат да, айтып атат, экөөңөр эле сүйлөшкүлө, экөөңөр сүйлөшкөнчө биз алгыбыз келбейт экен. Бул жерден эле мындай баягы ООН келет же Россия келип алар чечет дегенден абайлаш керек да. Үчүндө бул жерден ойлойм, тажик калкы менен кыргыз калкынын деңгээли мынас жандай мындай тарыхы да жетишет, аң сезими да отуруп сүйлөшкөнгө аракет кылыш керек да. Мен ошон үчүн мына үчүнчү принцип ошол да. Эч кандай үчүнчү тарапты шашпаш керек, өзүбүздүн күчүбүз менен гана чечиш керек. Үчүндө үчүнчү тарап ал өзүнүн күч, өзүнүн кызыкчылыгын да алып кетиши мүмкүн бул жагынан. Мына ООН деле. ООН керек албетте. Бирок ООН бул корпоративный организация деп коет. ООНдун өзүнүн кызыкчылыгы бар, корпоративный. Алар өзүнүн деле билбейт болуш керек. Эмне үчүн ООН, чынды айтсам, мына бул может быть балким бул жакпайттыр көбүнчө эл аралык экспертке жакпайттыр. Бирок ООНдун өзүнүн кызыкчылыгы бар, корпоративный. Бияк ушундай жаңжал болсо, ООН өзүнүн жанагы организация, булар өзүнүн мында айтканда жыргашат да. Дагы жумуш бар, биз кылабыз, миллиард доллар бизге бергиле. Кыргызстандагы биз ошол жаңжал жеңебиз деп миллиард доллар алып, алар дагы жумуштарды алып келип бул жакка. Балким алар аракет кылат да, жана аскер жанагы голубой каска деп коет го. Алып келип бияка кирип анан чоң жумуштарды кылгысы келет. Бирок бул ООНдун корпоративдик кызыкчылыгында чоң мындай коркунуч бар да. Анан ООНдун кээ бир жерде иштегендери ийгилик алып келген, бирок ООНдун кээ бир жерге келип кайра ситуацияны жаңжалга жаңы алып келген эмелер болгондо,
мисалдар, мисал Суданда деле оғын келип деле көп проблеманы чечкен жок. Мисал вот Северный Суданда корук азыр чыгарып атат, бирок проблема кала берди. Мына 20 жылдан бери ошол жерде алар булут жанагы голубой касканы киргизип, миротворцун киргизип, канча иштерди алып барышты, бирок ошого карабай, мына азыр алып чыгып атышат. Баягы жаңжал ошол жерден калды, алар чыккандан кайра жаңжал кайра чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн муну кантип чечиш керек? Албетте эки тарап өздөрүнчө сүйлөшпөйүнчө, үчүнчү тарап бардык жерде эле, бардык случайда, бардык дайым эле ийгилик алып келе бербейт да. Ошон үчүн мен кооптонгонум ошол жанагы биздин түштүк маселеде оондун же Россиянын түздөн-түз келишине мен анча-мынчасы каршымын. Албетте алар дипломаттык деңгээлинде жардам бериш керек бизге. Совети менен, каражаттары менен, бирок келип алып, ал жерге жайгашып алып, эки тарапты казыкка кагып, анан байлап аларды, анын ортосунда көзөмөл кылуу, бул андайга биз барбашыбыз керек деп мындай ойлойм да. Эки мамлекет өзү чечип алыш керек. Өзү чечиш керек, чыдашыбыз керек да. ООНдун да кереги жок, Россиянын да кереги жок деп эле. Өзүбүз чечишибиз керек. Эмне үчүн да алар келет да, алардын өзүнүн өнөкөт методдорун колдонот. Алар эмне кылат? Эки тарапты алып келет да, экөөнү договор жаздырат да, анан экөөнүн казыкка кагат да, анан жылбап алат дейт, болду. Сүйлөшүп, бул деген баягы орусча айтканда замораживать, тоңдуруп коет да, болду. Тоңдурууга эмне кереги бар? Тоңдуруп жата берет, анан кайра ары эртеби кечке алар кетишет. Кеткенден кийин ал проблема чечилбейт эч качан. Эмне үчүн да ал мен айтпадымбы, бул чоң 50 жылдык марафон депчи. Муну эл ошентип кыйналып атып, убакыт керек. Чоң убакыт керек. Биз баягы адамча кеде чыдабайбыз да, чечиш керек. Мына 5 жылдын ичинде бүт баарын ал жерде тынчтык болуш керек деп. Албетте тынчтык болуш керек, бирок мондай жаңжалдарга мындай чыдамдык менен, анан мындай сабырдуулук менен кабыл кылып, анан чыдап, акырындап алдыга жыла бериш керек да. Эмки муундар ошолор акырындап муну чечиши мүмкүн. Чечет деп эсептейм да. Уланбек мырза, ушу студияга келип маек бергениңизге ыраазылык билдиребиз. Политклиника медиасынын сереп берүүсүндө чек ара көйгөйү, аны чечүүнүн жолдору тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда мейманда эл аралык коопсуздук боюнча эксперт Уланбек Жуманаев болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.